Так чисто, так свежо и уютно на столичной теплоэлектроцентрали, кажется, не было никогда. Оборудование блестит, ни одной БУ детали. Все новое, до последней гайки и шурупа. Жайдын саратан күнүндө бул жылуулук борборунун жылуу жана ар бир шаймандары жаңы тетиктерге алмаштырылганы мамлекеттик телеканалдардан бир нече ирет айтылган. Жылуулук борборунун ачылуу аземине катышкан мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев шаарлыктарга кайрылып, жарандар жылуулуктан жана электр энергиясынын өксү болбой турганын баса белгилеген. И когда кто-то говорит, что за 6 лет президентства Атамбаева ничего не сделано, это слепцы, конечно. Это слепцы. Те, которые не хотят видеть, чего достигла страна благодаря ее народу, труженикам и благодаря, конечно же, содействию дружеских, братских стран. И когда кто-то говорит, что не надо было кредит брать на Даткакемин или на ТЭЦ Бишкека, я скажу, это или недоумки, или это люди, выполняющие просто чье-то поручение. Жылуулук электр борборунун курулушу башында эле мыйзамсыз башталганын көпчүлүк эксперттер айтып келишкен. Анткени мыйзам боюнча курулуш иштеринде тендер жарыяланып, тендерден утуп чыккан компания гана курулуш ишин жүргүзүүгө укук алат. Бирок бул курулуш тендерсиз эле Кытайдын ТВЭ компаниясына берилген. Это компания, которая на самом деле реально хорошо работает. Вот когда иногда говорят, почему эта компания, не местная компания. Вот сейчас некоторые большие дороги отдавались кому попало, придется ремонтировать. Что хорошо в этом случае? Конечно, это условия китайской стороны. Китай дал нам деньги на эту реконструкцию. И что будет работать китайская компания? Но и Китай несет ответственность за то, что работы выполнены качественно. Сапаттуу, заманбап жана бардык шаймандары жаңыланды деген жылуулук борбору бир келген катуу сууга туруштук бербей авария болду. Алапайын таппай калган шаар башчылыгы жана өкмөт эски турбалар жарылган деп мурункулардын абийирин ачып койду. Ошол эскилиги жеткен үчүн азыр мына причиналарын азыр издеп атат, бирок ошол 350 метр жердеги турбадан дагы ошол сууга каяка кетип аткан белгисиз болуп атат. Ошол жедеп ошол трубадагы эскилик жеткен үчүн кайсы жерден утечка болуп атканын таппай аткан мезгил болуп атат да. Ал котлоагрегат жөнүндө кеп эмес, даже труба эскиргендигинен ошончо акыбалга келип отурабыз. Тиешелүү атка минерлер чукул жыйын куруп, шаарлыктарды 6 саат аралыгында жылуулук менен камсыз кылууга убада кылышкан. Бирок миңдеген шаар тургундары жылуулук менен камсыздалбай, өз үйлөрүндө үшүп тоңуп, электр жарыгы жок калышты. Ал арада жылуулук борборунун кызматкерлери суу түтүктөрүн кадимки от менен жылытып, азап тартып жаткан видео тарады. Американцы там греются, бомжи сидят возле бочки. Так и у нас все так же. Ну вот тут видишь, открытые окна, вот херачит холодный воздух, крыши практически там нету, да, вот. И тут, короче, мы греем котел, чтобы он, ну, хоть как-то там существовал. Тут же, походу, лопается все, трубы размораживаются. Вот труба лопнула, вода бежит, похер. Сейчас вот бежит, надо варить будет. Жылуулук борборунун маалымат кызматкерлери бул видеону төгүнгө чыгарууга аракет кылды. Бишкек тестинде өткөн маалымат жыйынында жылуулук борборунун 30% гана ремонттон өткөнүн, калган 70% 1960-жылы курулган боюнча иштеп жатканы айтылды. Эми өзүмө санагалам, мурдун 24 казан 11 турбо-генератор бар болчу. Азыр алардын 4 турбо-генератор кетип 8 казан демонтаж болду, ошонун ордуна болду. Маалым болгондой, Кыргызстанда Бишкек жылуулук борборунун 30% гана түзөтүүдөн өтүп жатат. Ушул эле Кытайдын ТВЭ компаниясы Тажикстандын Душанбе шаарында 180 миллион долларга жаңы ТЭЦ курган. Ал эми Армениянын Еревен шаарында 180 миллион долларга жаңы ТЭЦ курулуп жатат. Мындан улам көпчүлүк тургундар 386 миллион долларга өткөн жылы 2 эсе кымбат курулган ТЭЦтин акчасы сол чөнтөккө солонгонбу деп шектенишүүдө.